Китеп окуу өмүрдү 2 жылга узартат. Бул чет элдик окумуштуулардын изилдөөсүнүн жыйынтыгы. Китеп окуу эске сактоо жөндөмдүүлүгүн жакшыртып, чөнчүп кетүү менен күрөшүүнүн жакшы ыкмасы болуп саналат. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Дүйнөлүк адабият менен маданияттын көч башында турган Сервантес, Шекспир жана Инна Гарсилио де ла Вега сыяктуу классиктер 1616 жылдын 23 апрелинде дүйнөдөн кайтышкан. Ошондуктан бул күндүн символикалык мааниси бар болгон. ЮНЕСКО китеп менен автордук укукту урматтоо максатында аталган күндү атайын белгилөө жөрөлгөсүн иштеп чыккан. Ал эми Кыргыз өкмөтү 2002 жылдын 1 апрелиндеги токтому менен бүткүл дүйнөлүк китеп күнүн белгилөө жөрөлгөсүн иштеп чыккан.